2013-жылдан бери ушул жарнама бөлүмүн жетектеп келем. Ушул жарнама бөлүмүн жетектеп ушул күнгө чейин иштеген убактымда ынтымакта көп жакшы өзгөрүштөр болду. Бир гана биздин жарнамалык бөлүмүнүн ынтымак телеканалына акча түшүрүш бир гана биздин күчүбүз менен эмес. Ынтымак телеканалынын жааматынын бардыгынын иш-аракеттери жакшы болгон үчүн ошол биздин жарнамалык бөлүмүбүздө дагы рекламалар көп келген учурлар ошол негизинен. Анан бул ынтымак каналынын бир гана ынтымак канал эмес да, бул жерде биздин сайтыбыз бар, радиобуз бар, газета чыгарып жүргөнбүз. Ушул Интерньюстун проекти менен ушул иш-аракеттерди колдоп, азыркы күндө мына биздин Южный регион боюнча рекламалардын эң жакшылары, анан объем чоңдору биздин каналдан чыгат десем адашпайм. Биздин өзүбүздүн менеджерлерибиз дагы өтө жакшы чалпарышат. Буга Интерньюс колдоп, көп окуулар болгон бизде. Ошо Кыргызстан боюнча чоң биздин крупный компаниялар менен иштешебиз. Мобилдик операторлор менен, чет өлкөлүк Казакстандан келген рекламалар менен иштешебиз. Ош шаарындагы биздин жарнама менен иштешкен биздин өзүбүздүн партнерлорубуз менен дагы ушул күнгө чейин орусча айтканда баягы постоянный основада иштешип келебиз. Рекламанын түрлөрү өтө көп. Рекламанын түрлөрү видео рекламалар бар, баннердик рекламалар бар, информационный рекламалар бар, то есть жаңылыктар. Рекламада эле биз бардыгыны акчага чыгарабыз деп биз максаттанбайбыз. Биз мисалы жаңы бизнесмендер жаңы бир магазин ачса же бир медициналык бир тармак ачкан болсо, биз өзүбүз биринчи колдоо көрсөтөбүз. Колдоо көрсөтүп, ошол өзүнүн мындай ачкан бизнесине кичине колдоо көрсөтүп, анан кийин уже биз келишим түзүп, ошо келишим негизиндеги акчага иштешебиз. Бегущая строка рекламабызды биздин чет жерлерден дагы азыр жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болду. НАТВ деген компания ачылган. Ошол НАТВдан ушул мобилдик телефондон эле акча салып, бизге реклама берсе болот да, жүгүтмө саптаргачы. Башка деле мисалы башка райондордо реклама керек болгон болсо, биздин менеджерлер барып, ошол жактан көрүп, тартып, алып келип чыгара беребиз. Негизи эле ынтымактын максаты ушул өзүнү өзү актап, ушул коммерциялык отделден түшкөн коммерциялык бөлүмдөн түшкөн каражат ушул ынтымактын өзүнү актап, эч кандай башка баягы демөөрчүлөрдөн же башка жерден акча сурабай эле ошо өзүбүз камтыганы аракеттебиз. Бирок жылдан жылга биздин бюджетибиз көтөрүлүп, бюджетибиз чоңоюп, ошол отчетторубуз да кетип атат. Буюрса бүгүнкү күндө биздин дагы ушул ынтымак телеканалынын каржы бөлүмү жакшы иштеп, мындай аракети күчтүү. Эгерде сиздер ынтымак телеканалынан жана ынтымак радиосунан жарнама берүүнү кааласаңыздар, сиздер ушул биздин Ош шаарындагы кеңсебизге келип жарнама берсеңиздер болот. Болбосо байланыш номерлерибизди биздин ынтымак.kg сайтынан алсаңыздар болот. Эгер келе албасаңыздар, биздин менеджерлерибиз өздөрү барып сиздерге жардам катары келишим түзөбүз. Өзүбүз сиздерге жараша рекламаны жасап беребиз, жарнамаларды. Эч кыйынчылык түзбөйт. Бизде өтө тажрыйбалуу менеджерлер иштейт жарнама боюнча. Анан эле ушул келе жаткан 2019-жыл бардыгыңызга ийгилик алып келсин, үй бүлөңүздөргө бакыт талай берсин. Ар бирибиздин үйүбүздө күлкү, жакшылык болуп жүрө бергиле.